Өмүр бою бактылуу болом десең, чынчыл бол. Томас Фуллер. Дүйшөмбүдө Ош шаарындагы кырдаалга карабастан Ак Бура дарыясын көрктөндүрүү иштери жанданды. Оңдоп түзөө иштеринин биринчи этабында Арабан районунан алып келинген таштарды жээкке тизүү иштери уланды. Техникалар менен экскаватор, погрузчиктер менен биринчи дамбанын тейлосун көтөрүп барабыз. Тейло деп мындай топурактан шагылдан өдө көтөргөн немени тейло дамба дейт. Кран менен алып тизип кое беребиз. Эске салсак, Ак Бура дарыясын көрктөндүрүү үчүн долбоор күз айларында шаар мэриясы тарабынан сунушталган. Анда 4 компания катышып, тендерден Ош шаардык капитал курулуш жоопкерчилиги чектелген компания утуп алган. Долбоордун бир нече жолку оңдоп түзөөдөн өткөндөн кийинки акыркы чечим менен 8 метр аралыкта оңдоо каралган. Анда жээк бойлуу адам жүрүүгө тротуар 2 метрден, жашыл зона 1 метрден жана 3 метрге ылайыкташкан вело жол куруу сунушталды. Нурмат көчөсүнөн Бахак көчөсүнө чейинки аралыкта жумуш көбүрөөк болгон үчүн биринчи этап деп ошол жак тандалып алынган. Анан экинчи этап, үчүнчү этаптарда негизинен жумуш ал жака салыштырмалуу азыраак. Жердин кыртышына карап, кайсы жерлерге кандай велодорожкалар каралат, ошол жердин кыртышына карап туруп эскиздик долбоор ошол даярдалып, ошого жараша долбоор ишке ашырылат да. 21 июль апта башы Алай районундагы ооруканаларына Примов фонду тарабынан дары-дармектер берилди. Вирустун алдын алуудагы колдонулуучу дарылар, кычкылтек концентратору, дарыгерлер үчүн коргонуучу кийимдер, бет каптары алып келинди. Азыркы бул алып келген дары-дармек ушул больницада жаткан, ковид менен оорулуп аткан ооруларга берилет. Биз эми ошол Примов кайрымдуулук фондуна чоң рахмат айтабыз, ушинтип иштерин ийгилик каалайбыз. Алайдагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн аймактык ооруканага 55 атайын илдетке кабылгандар үчүн орундук кошулган. Кошумча мектеп лицейинин жатаканасына да 36 орундуу стационар даярдалды. Мына көрдүңүздөр, азыр Примов фонду тарабынан 2 миллион сомдук медикамент келип, азыр комиссия түзүлүп, бүт ушу жерлерине жеткирип таркатылып атат. Медикамент боюнча эми тартыштыгыбыз бүгүнкү күндө чечилип калды десек болот. Колдон келген чогултуп атышат. Бири 1 болсо, бири 10, бири 5 ушу аппараттарды, медикаменттерди жөнөтүп атышат. Алып келинген дарылар Алайдагы оорукана, үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна берилет. Мындан сырткары толук аймактарга да бөлүштүрүү каралат. Эске салсак, буга чейин дары-дармек тартыштыгы боюнча Алайдын Сарымогол айылындагы Медайым кайрылуу жасап, ал социалдык тармактарга талкуу жараткан. Аны эске алуу менен Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов Сарымогол айылында көз жазымында калтырбай жардам берүүнү колго алган. Дагы элдер ушинтип ооруп калып келсе, кантип жардам көрсөтөбүз деп коркуп, өзүбүздүн элибизге эле кайрылганбыз да, себеби өзүбүздүн элибизде демөөрчүлөр жардам беребиз деп ошондой дешкен. Анан бизге да кайрылуу жасаган, ушуну силердин видео кайрылууңарды көрүп, силерге жардам берели, эмне жетишпейт, тизмелеп бергиле деп. Биз ошо тизмелеп алып барып бергенбиз. Рахмат, чоң ушинтип бизге кайдыгер карабай ошол. Апта соңунда Ош облусунда жалпы республикалык тестирлөөдөн алтын тамга алган бүтүрүүчүлөр өкмөттүн өкүлүнөн белектерди алышты. Мындай самалыкты колго алган өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгү облус аймагында жалпы республикалык тестирлөөдөн алдыңкы орунду алгандар быйыл 60% түзгөнүн белгиледи. Жылдан жылга кичине өсүш бар. Мурунбай 50%га жетип, андан кичине көбөйтүп атканбыз. Анан эң негизгиси ушул жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан балдарыбыздын жыйынтыгы да жакшы болду. Окуучулардын арасынан республика боюнча биринчи орунду 229 балл топтоп алган Акмарал Нурбек кызына ийгилиги үчүн ноутбук ыйгарылды. Алтын тамга ээси келечекте мыкты IT адиси болууну максат койгон. Бул алтын сертификатты аларыма мен ишенгемин. Өзүмө ишенип, алтын сертификат алам деп тест тапшырганда дагы өзүмө ишенип чыккан болчумун. Бирок бул өлкө боюнча биринчи болгонум бул мен үчүн күтүүсүз нерсе болду да. Өлкө боюнча биринчи болгонумду укканымда аябай сүйүндүм, кубандым. Эске салсак, быйылкы окуу жылына жалпы республикалык тестирлөөгө 43.245 окуучу катышты. Эң жогорку алтын тамгага 53 бүтүрүүчү жетишкен. Махпурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ош Перим жаңылыктары. Ош шаарынын Амир Темир кичи районунда адам жаны аманат, бет каптагыныңыз аталышындагы рейд өттүдө. Ош шаардык мэриясынын маалыматына ылайык, рейдке мобилдик топтун мүчөлөрү, аймактык милициянын ыйгарым уктуу өкүлдөрү, Ош шаар суу канал ишканасынын кызматкерлери, кварталдык комитет төрагалары жана башкалар катышууда.
Рейдтин жүрүшүндө Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалык тарабынан 2000ге жакын бет кап акысыз таратылды. Ошондой эле эскерүү баракчалары берилип, соода түйүндөрүндө жана коомдук транспортторго түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы 2020 жылдын 4 октябрына белгиленген шайлоого катыша турган саясий партиялар үчүн биринчи семинарын өткөрдү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат бөлүмү билдирди. Ага ылайык биринчи семинарда каттоого документтерди тапшыруу эрежелери, шайлоо фонддорун сактоо эрежелери, шайлоо кампаниясын каржылоо жөнүндө отчетторду берүүнүн мөөнөтү жана тартиби каралды. Ошондой эле үгүт иштеринин негизги эрежелери, шайлоо мезгилиндеги талаш-тартыштарды чечүү жөнүндө маалымат берилди. Шайлоонун бардык баскычтарында санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу алгоритмдери да талкууланды. Мындан тышкары Боршайком белгилегендей, бардык талапкерлердин тизмеси, программалары, шайлоо өнөктүгүнө кеткен чыгымдары тууралуу маалымат кеңири берилип турат. Бир топ кызыктуу суроолор болду. Атап айтканда, саясий партия өзүнүн съездин өткөрүүдө алар дагы онлайн режиминде өткөрсө болобу деген. Аны саясий партиянын өзүнүн уставында белгилениш керек. Эң биринчиси. Анан биздин конституциялык мыйзамдын талабына жараша саясий партия өзүнүн талапкерлердин тизмесин бекитүүдө жабык жашыруун түрү менен болуш керек. Кыргызстанда социал-экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн 2020 жылы чет жактан жалпы 742,9 миллион доллар жардам алат. Бул тууралуу финансы министринин орун басары Сүйөркул Абдыбалы Тегин билдирди. Анын айтымында ушул күнгө чейин бул сумманын 330,3 миллион доллары келип түштү. Калган 409 миллион доллар жыл аягына чейин келет деп күтүлүп жатат. 10 июлда вице-премьер-министр Эркин Асрандиев Кыргызстан пандемия шартында эл аралык донорлордон 627 миллион доллар аларын маалымдаган. Сырттан алынган жардамдын 4/1 бөлүгү грант түрүндө берилет. Калганы жеңилдетилген насыя түрүндө 10 жылдан 20 жылга чейин мөөнөткө алынат. Каражаттардын көбү негизинен бюджеттин дефицитин жабууга жумшалууда. Премьер-министр Кубатбек Боронов салык отчетторду тапшыруу мөөнөтүн 2020 жылдын 1 октябрына чейин узартуу токтомуна кол койду. Анын ичинде мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары жана жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдөрдү өнүктүрүү боюнча отчетторду берүү мөөнөтү да узартылган. Мындай чечим өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу аймактык салык органдарына калктын жыйналуусуна жол бербөө жана COVID-19 инфекциясынын жайылып кетүү тобокелчилигин азайтуу максатында кабыл алынган. Ошондой эле бизнес коомчулуктун кайрылуусу да эске алынганы белгиленет. Ага ылайык жеке ишкерлер жана уюмдар 2020 жылдын 2 кварталындагы отчеттордун жана 2020 жылдын 1 июнунан 31 августуна чейинки отчетторун жазуу жүзүндөгү арызы жок эле 1 октябрга чейин бере алат. Эмаком курулуш компаниясы 2017 жылы түптөлгөн күндөн тарта Ош шаарында 8 көп кабаттуу турак үйдүн курулушун баштаган. Алардын бири Ош шаарынын Чыгыш Кичи районунда орун алган Мурас-Ордо турак жай комплекси. Учурда көп кабаттуу турак үйдүн курулушу 80%га бүттү. 12 этажга жеттик. Акыркы мына бүтүрүү этабынын алдында турабыз. 1, 2, 3 батирлер, 3 комнаталуу батирлер болуп бөлүнөт да. 13 этаж, 13 этажы бул мансардный этаж деп коет. Бул дагы толук кандуу 1, 2, 3 комнаталуу квартираларга кирет да. Улуттук колоритти, биздин каада салтыбызды, улуттук үрп-адаттардын баардыгын ушул турак жайдын ичине камтып, биз ошону көрсөтөбүз деп сонун бир проект иштеп чыкканбыз. 13 кабаттан турган 110 батирлүү көп кабаттуу үйдүн ачкычтары үй ээлерине ушул жылдын октябрь айында берилет. Мурас-Ордо турак жайы бардык шарттар менен болуп, жер астындагы автоунаа коюучу жайы, 1 жана 2 кабаттарында калкты тейлөө борборлору, дарыкана, соода түйүндөрү орун алат. Мурас-Ордо турак жай комплексинен сырткары Ош шаарында Эмаком баштаган 3 ири көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Эмаком курулуш компаниясында кардарлар үчүн ыңгайлуу шартта бөлүп төлөө мүмкүнчүлүктөрү каралган. Биринчи баштапкы төлөмү 10, 15, 20, 30%га чейин төлөсө болот. Андан сырткары автоунаа же эски үйлөргө алмаштыруу жолдору дагы бар. Биздин турак жайларыбызда 1, 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер бар. Метр квадраты эң чаканы 44, метр квадраты $500 башталат. Эски курс менен саналып берет. Турак жай комплексинде азыркы мезгилде электромонтаж жана батирлердин шыбак иштери жүрүп жатат.
Эмаком курулуш компаниясы Ош, Бишкек, Жалал Абад, Кызыл Кыя шаарларына көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун колго алган. Атап айтсак, Жалал Абад шаарында Жалал Абад Резиденс турак жай комплекси болсо, Ош шаарында 3 блоктон турган Эмаком Хаус турак жай комплексинин курулуш иштери колго алынган. Алдыда мыкты сапаттагы, жашоого бардык шарттары менен ыңгайлуу баадагы турак үйлөр өз кардарларын күтөт. Махпурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ош Бирим жаңылыктары. Дүйшөмбү 20 июль күнүнө коронавирус илдетти жуккан адамдардын саны мурунку күндөргө салыштырмалуу азайып 622 учуру катталды. Ганси авиабазасында жайгашкан Семетей ооруканасындагы 600гө жакын орундуктар бошоп калганы оорулуулардын азайганынан кабар берет. Концентратор, 170 штук концентраторов имеется. Учурда бизде 170 концентратор, 2 вентилятор, реанимацияда 50 керебеттин монитору, 2 вентилятор жана борборлоштурулган кычкылтек бар. Дарылоо акысыз, бардык дары-дармектер жетиштүү. Ооруканаларда дарылоо акысыз жана препараттар жетиштүү дегени менен айрым бейтаптар дары-дармектерди өздөрү сатып алганга аргасыз болушкан. Бул жакка чалып ош үйдөгүлөр келди деп келип калдым. Жакшы дарыланып атам. Мен биякта өзүм алып келдим, бир аз дарыларды керектүү жана клександар жок болот. Бирок ошолорду алып келдим. Калган бул жактан берип атышат. Жакшы буюрса. Учурдагы абалга байланыштуу Кыргызстандын жогорку окуу жайларына кабыл алуу онлайн режимине жүрүп баштады. Университетке тапшырууну каалаган абитуриенттер министрликтин сайтындагы системага катталып, окуу жайларына тапшыра баштады. 21 июль күнү 1108 жаңы инфекция учурлары катталды. Премьер-министр Кубатбек Боронов эксперттер божомолдогон күзүндөгү эпидемиянын экинчи толкунуна даярдыктар башталганын билдирди. Анын алкагында Бишкек жана Ош шаарларында 100 орундуу 2 оорукананы куруу иштери тез арада баштоону буйурду. Биз Бишкек менен Ошко бир проект менен 2 жаңы больница тез арада ичинде бүтө турган 1 айдын ичинде больницаны салалдап атабыз. Ушул жуманын ичинде иш башталып, техникалар тартылып, силерге ровно 1 ай срок иш бүтсүн. Ушунун алкагында тапшырма Минздравга тиешелүү жабдыктарды сатып алууну бүгүндөн баштап ошол 2 больницага даярдагылаган. Бул инфекционный больница 25-30 койкага чейин жана реанимационный койкалар менен калганы мындай жөнөкөй койкалар менен. Коронавирус менен күрөшүү жүрүп жаткан учурда жаңы төрөлгөн наристелердин статистикасы да маанилүү бойдон калууда. Перинаталдык борбордо жыл сайын 10 миңге жакын төрөт катталып турат. Бирок эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу мекеменин жүгү көбөйдү. Анткени экинчи төрөт үйү обсервацияга алынган. Бүгүнкү күндө бизде 10дан ашык аял чыкты, положительный результат менен. Аларды биз жанагы даттануусу жок, эч кандай клиникасы жокторду үйүнө чыгардык. Пневмония болуп клиникасы барларды экинчи роддомго котордук. Шаршемби күнү инфекция жуктуруп алгандардын саны 1108 адамды түздү. Бишкектеги күндүзгү жана түнкү обсервацияларга баргандардын саны да азая баштады. Россиядан бейтаптарды дарылоого жардам берүү үчүн аскердик дарыгерлердин биринчи тобу келди. 6 бригададан турган топтун ар биринде 20 медицина кызматкери, өздөрү менен кошо керектүү медициналык жабдуулар, пульсоксиметр, жасалма дем алдыруучу аппараттар, кычкылтек концентраторлору жана дары-дармектерди ала келди. В состав бригад входят врач. Келген дарыгерлердин тобунда анестезиолог, реаниматолог, анестезия медайымы да бар. Алар ковид инфекциясы менен күрөшүүдө кыргыз дарыгерлерине медициналык, диагностикалык жана профилактикалык жардам көрсөтүшөт. Киргизским медикам в борьбе с ковид-инфекцией. Кыргызстанда жеке коргонуучу каражаттар, медициналык жабдуулар жана дары-дармек жетишпей жаткан учуру. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов Алай районундагы ооруканаларга 2 миллион сомго жардам көрсөтүү максатында гепарин, арбидол, кликсан жана башка дары-дармектер, кычкылтек концентраторлору, медициналык маска жана жеке коргонуучу каражаттарын жеткирип берди. Дүйнө жүзүндө ушул пандемия коронавирус менен күрөш болуп атат. Анын ичинде биздин мамлекетибизде дагы аябагандай чоң күрөш жүрүп атат. Биз дагы четте карап турбай, ушул биздин медиктерге болгон үч аракетибизди, болгон жардамыбызды алып келип астыңыздарга келип отурабыз. Учур менен пайдаланып, биздин медиктерге чоң ыраазычылыкты билдиребиз, күч-кубат каалап кетебиз. Кажыбас кайрат. Кудайым буйруса, бул илдетти сиздер менен биргеликте жакшынакай кылып жеңип, жакшынакай кылып туруп ушул жарандарыбыздын жашоо турмушуна, ден соолугуна бир кам көрөбүз деген терең ишеничибиз бар. Бейшемби 23 июль COVID-19 инфекциянын 967 учуру обсервацияларга барган бейтаптардын саны андан да төмөн. Бишкекте абал оңоло баштады. Россиядан 50 дарыгердин экинчи тобу учуп келди. Учурдагы кырдаалда медициналык кызматкерлердин жетишсиздигине байланыштуу өкмөт клиникалык адистиктер боюнча эпидемиолог, инфекция оорулар, вирусолог, пульмонолог адистери үчүн бюджеттик квоталарды көбөйтүү маселесин иштеп чыкты. Кече сиз волонтерлер менен жолукканда
вирусологдор, эпидемиологдор, анан инфекционисттердин ордун көбөйтүү боюнча сөз болду да. Анан мен ошону биз буга чейин 1 ай мурда иштегенбиз. Азыр мен баардыгын изилдеп чыктым. Бүгүнкү күндө мына инфекциялык оорулар боюнча жалпы республика боюнча 22 орун бар экен, бюджеттик орун. Пульмонология боюнча 38, эпидемиология боюнча 30. Мындайча айтканда 90 орун быйылкы жылы берилип атат да, бирок ошол саламаттык сактоо министри менен да мен сүйлөшүп атам. Көбөйтүү боюнча өкмөткө сунуш берели деп атабыз. Балким 100гө чейин көтөрүш керек да бул. Алай районунун Гүлчө айылында балдар аянтчасы курулуп, эс алуу үчүн жараксыз болуп калган парк жаңылана баштады. Долбоордун каржы маселесин Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примов колго алды. Биз мына жеке менчик кылып атабыз. Башка мамлекеттик тендерлерди утуп кылгандар көрүш керек да. Себеби дегенде у них в разы көп. Эсиңизде биз баягы Караванда спортзал курганда ачканбызда. Ошондой эле спортзал мамлекеттин акчасынан 12-13 миллионго түшүп атат. Биз өзүбүз курган спортзал 6-7 миллион. Мындайча айтканда 5-6 миллион, 3-4 миллион тегерегинде разница менен кетип атат. Жума 24 июль 921 жаңы коронавирус инфекциясы аныкталды. Бишкектеги Ала Арча конушунда үйдөн учурда тартыш болуп жаткан гепарин дарысын лицензия жана сертификаты жок кымбат баада сатып жаткандар кармалды. Кыргызстандагы COVID-19 тараган учурлары: Бишкек шаары 14405 учур, өлүмдүн саны 569. Чүй облусунда 4190 инфекция учуру катталган, каза болгондор 168. Ош облусунда 4885 инфекция учуру катталган, 166 адам каза болду. Нарын облусунда 1334 инфекция учуру катталган, өлүм 67. Жалал Абад облусунда инфекцияга 2352 адам кабылды, каза болгондор 101. Ысык Көл облусунда инфекциянын 1950 учуру катталып, каза болгондордун саны 68-ди түздү. Баткен облусунда 1266 инфекция учуру катталган, өлүм 31. Талас облусунда 865 адам инфекцияга кабылып, каза болгондордун саны 41 адамга жетти. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул инфекция 31247 адамга жукту. Алардын 18038-и айыгып кетип, 1211-и каза болду. Премьер-министр Кубатбек Боронов Бишкек жана Ош шаарларында жаңы ооруканаларды куруу, аймактардагы бош имараттардын багытын өзгөртүп, медициналык мекемеге ылайыкташтыруу иштерин ушул жылдын 25 августуна чейин бүткөрүү тапшырмасын берди. Назика Тамбекова, Бектур Калыков, Ош Перим жаңылыктары.